Саламатсыздарбы, каналымдын катталуучулары. Бүгүн 3-чү видеом чыгып атат. Бул дагы онкологиянын уландысы болмокчу. Жана сиздер үчүн адатка айлангандай кечки маек, Москва, больница, отделение. Пациенттердин баары бирөө операцияга даярдалууда, бирөө операциядан кийин ай салып восстановление болуп жатышат. Бүгүнкү видеону мен ушул онкологиянын ар кайсы симптомдоруна арнайын деп чечтим. Себеби мурдагы видеолордун астында симптомдору жөнүндө бул биз кантип билебиз, бизде онкология бар экенин, эмнеден биз ушул күмөн санап калышыбыз мүмкүн деген суроолор болгон. Ошол суроолорго карата мен ушул видеону жазайын деп чечтим. Онкологиядагы ар кандай симптомдор бул башка оорулар, бул онкологияга эч кандай катташтыгы жок, эч кандай связь жок эле. Башка оорулардын дагы симптомдору болушу мүмкүн, бирок баары бир биз ушул онкология эмнеге онкология эмес деген үчүн симптомдорду билип коюшубуз абзел. Онкологиядагы эң бир көп кездешчү симптомдордун бири бул эч кандай себепсиз арыктоо. Эч кандай себепсиз пациенттер бат арыктай баштайт. Бир таштаганда 10 килограмм, 15 килограмм, 20 килограммга чейин салмак таштаган пациенттер бар. Бул негизинен онкологиядагы оорунун кооптуулугунан. Андан кийинки симптомдордун бири бул адамдын уйку суроосу. Уйку суроо, тез чарчоо, бир нерсеге көңүл кайтуу. Бул дагы ушул бир кайсы бир деңгээлде онкологиянын симптому катары кабыл алынат. Бирок щитовидный железада ар кандай гормоналдык оорулар пайда болгон болсо, анда дагы болушу мүмкүн. Или жөн эле адам өзү көп иштеп чарчаган болсо да бул чарчоо, уйку суроо деген, ныксыроо деген симптомдор боло берет. Бирок эчтеке кылбай эле, эс алып эле жүргөн учурда деле чарчай берген болсоңуз, бул дагы бир симптом катары кабыл алынышы толук түрдө мүмкүн. Андан кийинки симптомдордун бири бул тердөө. Адам өзүнөн өзү эле аябай каттуу тердеп, тер басып эле, бир нерсе кыймылдаса эле чарчап тердеп, же кыймылдабай түнү жаткан учурда деле төшөк чылгый суу болуп ушундай тер баскан учурлар болот. Бул негизи эле кичинекейинен тердеген адамдар бар, мисалы үчүн, же көп иш кылса тердеген адамдар бар. Бул башка кеп, ал башка кеп. Бирок жөн эле эч кандай мындай бат тердөө деген организмде өзгөрүш жок эле жүрүп эле бир учурда эле ушун тердеп баштаган болсо, каттуу тердеп, анда ушул онкологияга бир подозрение болуп, ушуга бир текшерилип коюу дагы керек. Андан кийинки симптомдордун бири ушул ар бир дененин бир бөлүгүндө, кайсы бир жеринде ысык пайда болушу. Тери кызарып башташы мүмкүн. Ошол терини кармап көрсөңүз ысык болушу мүмкүн. Бул ошол буттун кайсы бир бөлүгүндө, колдун кайсы бир бөлүгүндө, ушул колтукта жана моюндун бир бөлүкчөлөрүндө ушул өзүнчө эле локальный ысуу жана ушул кызаруу пайда болсо, бул дагы ошол жерде шишик бар экендиги жөнүндө кабар бериши толук ыктымал. Анан ошол эле азыр айткан локальный ысуу гиперемия деп коет. Ошол нерсени айта кеткенге утурлай эле. Бул бездердин шишүүсү. Бул моюндагы бездер бар, колтуктагы бездер бар, ушул паховый зона деп коет, ошол жактагы бездер бар. Булардын чоңоюусу. Эгерде кармап көрсөңүз, ушул жерлерде бездер өзүнөн өзү эле чоңоюп, каттуу болуп, бирок оорубай, каттуу болуп, кыймылдатсаңыз анча кыймылдабай, ушундай сезим пайда болсо колтукта, моюнда, паховый зонада, бул дагы ошол бездин жанында эле кайсы бир жерде шишик бар болгондугу жөнүндө кеп болот. Себеби бул лимфоузелдер, бул бездер биз үчүн биринчи коргоочу дарбаза катары кабыл алынат. Жана ошол шишиктен, рактан бөлүнүп чыккан ар кандай ушул жаман клеткаларды ошол бездер биринчи очуртта кезекте ошол кармап тосуп калып, кийин өзү ошол рак клеткалары менен жабыркап, поражение болуп, мындайча айтканда, анан катып, чоңоюп, сизге ошол симптом сигналды алып келиши мүмкүн. Андан кийинки симптомдордун бири бул ичтин чоңоюусу. Ич өзүнөн өзү эле сиз тамакты мурдагыдай эле жеп жүрөсүз, мурдагыдай эле иштеп жүрөсүз, бирок ошого карабастан эле ичиңиз чоңоюп баштады. Бул сизге эч кандай семирүү же жакшы тамак жеп калганыңыз жөнүндө кеп эмес. Бул ошол ичиңизде кайсы бир жеринде
шишик чоңоюп аткандыгы жөнүндө же болбосо ошол шишиктер пайда болуп же оору денеге бүт тарап кеткен үчүн ичиңизде суу чогулуп баштаганы, астит деген оору бар. Бул иште ушул суунун чогулуп кетүүсү, суу көп болгондуктан ушул ичиңиз чоңоюп баштайт. Муну кантип билсеңиз болот? Эки колду ичиңиз жөн эле чоңоюп баштаган болсо, эки колду алып, мондай кылып, ошол ичке коюп, бир четинен мондай урсаңыз, суу толкуну экинчи колуңузга келип урганда, ушул баягы бир шарга сууну куюп алып, мондай кыймылдаткандай сезим келет. Бул симптом флюктуация деп коет. Бул дагы онкологиялык ооруларда көп пайда болчу симптомдордун бири. Бирок бул симптом боор ооруларында жөн элеч, баягы жөн эле боор, инфекционный боор ооруларында же болбосо бөйрөк ооруларында дагы жөнөкөй эле рак эмес ооруларда дагы пайда болушу мүмкүн. Бирок көбүнесе бул ошол рактын симптому. Андан кийинки симптомдордун бири бул температуранын көтөрүлүшү. Температураңыз 1 көтөрүлдү, 2 көтөрүлдү, 3 көтөрүлдү, кайра антибиотиктерди ичтиңиз, жана дарыландыңыз, бул инфекциядан болгон болсо, бул токтойт. Жана бүтөт, кетет. Сиз айыгасыз. А эгерде ошол температура кайсы бир ушул 1,5 ай дейли, 2 ай дейли температураңыз түшпөй эле кыйнай берген болсо, бул организмдин бир жеринде ушул интоксикация болуп, шишиктердин бар болуусу жана рактын, онкологиянын бар болуусунда кеп болмок. Анан дагы бир симптомдордун бири бул аппетиттин жоголуусу. Аппетиттин жоголуусу, тамак жегиңиз келбейт, майлуу жегиңиз келбейт, башка жегиңиз келбейт, жесеңиз эле ичиңиз ооруйт, ашказаныңыз ооруйт, же кыйналасыз. Анан ошол эле учурда арыктай баштадыңыз, аппетит жок болгонго себептүү, өзүңүзчө ушундай бир кекирик пайда болду, изжога пайда болду, зарна болдуңуз. Бул ошондой кыйналып баштаган учурда бир текшерилип коюу абзел. Себеби бул ушул ашказандын онкология менен жабыркагандыгы жөнүндө сөз болушу мүмкүн, симптом болушу мүмкүн. Көпчүлүк пациенттер, мисалы үчүн, басып эле жүрөт, баягы иштеп жүргөн боюнча иштеп жүрөт, же спорт менен заниматься этип жүрүшү мүмкүн. Бирок бир эле проблема ушул тамак жакшы сиңбей, кусуп калат, ичи бир аз ооруп калат. Анан айтат, мен мурда гастрит болуп ооручумун, ошол гастритим кармап калды го деген ойдо жүрө бериши мүмкүн көпкө чейин. Же мурда язвам бар эле, язвам ооруп атат депчи. А бирок бул ракка айланып кеткени же ошол жерде шишик пайда болгон жөнүндө унутуп коюшат. Ушундай симптомдор менен көпкө чейин карабай жүрө берген пациенттер көп. Кече эле бир пациент келди. Мен дейт, ушул 1,5 жылдан бери ушундай симптомдор болуп атат дейт. Тамак сиңире албайм, ичим ооруйт, жесем, арыктап да кеттим, изжога, зарна, кекирем дейт. Ушундай болуп кыйналып келатам 1,5 жылдан бери дейт. Бирок текшерип биз көргөнүбүздө ал кишинин ашказан рагы билинбестен 4-стадияга жетип калганын биз аныктап чыктык. Бул деген аябай орчундуу. Андан кийинки симптомдун бири бул кан түкүрүү жана одышка. Бул дагы сиздин эч кандай башка симптомдору жок эле, бир күн эле сиз какырып, какырыкка кошо кан чыгып баштады, же бир какырсаңыз кан агып чыкты. Бул дагы ушул өпкөдө же өпкө жолдорунда, дем алуу системасында бир жерде проблема болуп, анын артынан ушул кан акканы какырык менен айгинелеп турат. Бул деген ушул өпкөдө же ошол жолдорунда кайсы бир жеринде шишик бар же рак бар болушу мүмкүн. Муну аныктоонун эң оңой жолдорунун бири бул флюорография. Андан кийин барып дагы толгон токой исследованиялар бар. Эгерде флюорографиядан бир шишик көрүнгөн болсо, анда тезинен текшерилүү керек. Андан кийинки симптомдордун бири бул нерв системасы менен байланыштуу. Эгерде сиздин башыңыз ооруп, көпкө чейин эч кое бербей сизди кыйнап жүргөн болсо, анан обезболивающий ичип, анальгин, кетанал, трамадол болуп эч жардам бербей аткан болсо, анда сиз башты тарттырып, текшертирип койгонуңуз туура болот. Ошол баш ооруга
утурлай эле адамдын бир кулагы укпай калышы мүмкүн, же бир көзү начар көрүп башташы мүмкүн, же эпилепсия пайда болушу мүмкүн, унутчаактык пайда болушу мүмкүн. Ушул пространствода басып бараткан жеринде каерде жүргөнүн унутуп калып эле селейип туруп калышы мүмкүн. Жана башка ушул өзүн жоготуп коюу боюнча, эс ооп калуу боюнча ушул симптомдордун баары биригип келип, ушул башта мээде бир өзгөрүш бар экендиги жөнүндө айтып турат. Андан кийинки симптомдордун бири бул ушул бөйрөк туштагы ар кандай оорулар. Бөйрөк тушу ооруп кыйналган болсо, же болбосо ушул тийгенде тийдик менен кан келүүсү, же сий албай кыйналуу, бул дагы ушул онкологиянын симптомдорунун бири. Бирок жөн эле ушул инфекционный ооруларда же болбосо сезгенүү ооруларында, цистит, пиелонефрит, же жөн эле нефрит ооруларында дагы бул кан келип, же бөйрөк туштар ооруп кыйнашы мүмкүн. Бирок ага карабастан жөн эле эч кандай себепсиз сизде ушул оорулар пайда болуп, кан аралаш заара келип, жана бөйрөк туштар ооруса, бул УЗИ тартып, ошол жерде эч кандай шишик жокпу бир текшертип коюу керек нерсе. Андан кийинки айта кетчү нерсе бул ичеги оорулары. Ичеги ооруларында дагы ушул адамдын тезегине аралаш, же болбосо орустарда кал деп коет, мен дагы кал дей берейин. Ушул калга аралаш кан келүүсү, кан аралашып келет, же болбосо ошонун арасына ар кандай бир түшүнүксүз суюктуктар аралашып келиши мүмкүн, же болбосо ошол кал формасын өзгөрткөн учурлар бар. Формасын өзгөртүүсүнүн себеби бул ошол шишик пайда болуп, ушул ичегини кысканда калдын формасы өзгөрүп кетүүсү мүмкүн. Жана ошол шишиктен кан акканда кан кошулуп, калга аралашып, кан аралаш кал чыгышы мүмкүн. Ошол эле учурда алар менен кошо эле симптомдордун бири бул ооруганы, ошол ичегинин кайсы бир жери оорушу мүмкүн, ичиңиздин кайсы бир жери оорушу мүмкүн. Ага утурлай эле бул запор оорусу, ич катыган оору. Жана дагы бир симптом ушул ичегилерге байланыштуу бул ичтин өтүшү, бат токтобой элечи, себепсиз эле ичтин өтүшү жана ичтин катышы. Кээ бир учурларда ич катыйт дагы, кайра эле өтөт, кайра эле катыйт, ушундай кыйналуу учурлар бар. Бул дагы ушул ичегинин кайсы бир жеринде шишик бар деген кеп болушу мүмкүн. Бирок ушул симптомдор онкологияга эч байланышы жок. Болезнь Крона деген оору бар, язвенный колит, же болбосо жөнөкөй эле колит, ага карашы геморрой оорулары бар, анальный трещина деген оорулар бар. Ошол учурларда дагы баягы мен сиздерге айтып кеткен симптомдор болушу мүмкүн. Бирок эч качан бул онкология жок деп айтканга ичегиде мүмкүнчүлүк бербейт. Ашказандагы рак, ошол ичегидеги ракты биз кантип алдын ала билсек болот. Ушул симптомдорду кайсы бир деңгээлде сезимдер сизге айтып жаткан болсо, анда тезинен колоноскопия же гастроскопия кылуу абзел. Бул колоноскопия менен гастроскопия бул ооруда гана эмес, рентген КТ тартып, ошол шишик кайсыл жерде экенин таап, андан кийинки башка жолдор менен дагы ал эмне болгон шишик экенин текшерип алсак болот. Жөн учурда дагы ден соолугу сак адамдагы 40 жаштан өткөндө 3 жылда бир жолу, же болбосо 1 жылда бир жолу мүмкүнчүлүк болсо, ушул ашказанды жана ичегилерди тарттырып камера менен, азыр аябай ичке болгон камера байланган аппараттар бар, ошол менен кирип текшерип көрдүрүп турган жакшы. Эгерде кайсы бир деңгээлде полип деген нерсе бар, ошол камера менен кирип, ошол полипти кошо алып чыгарууга мүмкүнчүлүгү бар азыркы аппараттардын. Себеп дегенде ал полип барып ракка айланып кетиши мүмкүн. Азыр эндоскопия, колоноскопия кылганда полипти көргөн учурда ар дайым алып салышат. Ашказанда болобу, ичегиде болобу айырмасы жок. Анан эгерде ичегиде же ашказанда өзгөрүү болуп, опухоль болуп, же ушул язвага окшогон бир өзгөрүштөр болсо, ал жерден ар дайым ушул гистологияга бир кичинекей тканьды жулуп алат, же кесип алат. Ушул орустар отщипнуть деп коет, ошол кусочек. Алып, кийин гистология текшерип, бул кайсы оору,
эмнеге андай өзгөрүш пайда болду, ушул гистологиядан текшерип билип алсак болот. Эгерде сиз ошол баягы жогоруда айткандай кан кусуп же кан аралаш какырык чыгып аткан болсо, анда бронхоскопия деген изилдөө бар. Ошол бронхоскопия менен кирип, камера менен көрүп, кайсыл жерде эмне өзгөрүш бар, ошол жерден ткань алып, гистологиядан текшерсек болот. Эгерде ал нерсени ушул бронхоскопия менен мүмкүнчүлүк жок болсо, анан дагы бир айта кетчү нерсе, бул аялдардагы көп кездешүү симптомдордун бири, бул эч кандай себепсиз эле ушул айыздын бузулушу жана кандын көп келип баштоосу жыныстык органдан. Бул ошол циклдын бузулушу, ага утурлай эле цикл бүткөн аялдарда, бул ошол жашы өтүп калган аялдарда дагы ошол кан келип калышы мүмкүн. Ошол учурда биз биринчи очередте ушул онкологияны исключать этишибиз керек. Ошол оору жокпу, ошону текшеришибиз керек. Себеби көп учурда ушул специалисттерге барганда бул жөн эле процесс, бул өзгөрүш, бул эч кандай сизге кооп жаратпайт деген ой менен ар кандай спираль салып берип коет, ар кандай гормоналдык дарыларды жазып берип коет. Бирок ошону жасаардын алдынан ошол келген суюктукту, канды алып цитология деген, жидкостная цитология деген ошол гистологиялык центрлерде, ошол текшерген отделенияларда текшерип көрүшөт. Ошону жообун билип, бул рактан кан келдиби же жөн эле кан келдиби же эмнеден болду тактап алып туруп, анан алды карай дарыланса, бул аябай туура болот. Сиздерге мен бул ар кайсы симптомдордун бир ушундай бир чогулган жалпы түрдө айтып бердим. Жана ар бир оорулардын өзүнчө симптомдору дагы бар. Бул мисалы үчүн боор же болбосо уйку бези жабыркаганда, анда адамда ушундай бир кычышуу пайда болушу мүмкүн, же болбосо адам саргарып кетиши мүмкүн. Бул симптомдорду ошол оорулардын так өзү жөнүндө айткан учурларда мен сиздерге айтып бермекчимин. Азыр болсо ушул жалпы симптомдор болду. Жогоруда айтылган симптомдордун баары бул сизде онкология бар деп айтуудан аябай алыс турган симптомдор. Бирок ага карабастан бул онкологиянын кооптуу экендигине байланыштуу биз ар дайым биринчи очередте ушул симптомдордон онкологияны ары карай бөлүп салышыбыз керек, исключать этишибиз керек. Ушул онкология эмеспи деп текшеришибиз керек. Анан гана башка ооруларды дарылаганыбыз эң туура болот. Бул каналга жазылып коюңуздар, лайк коюп коюңуздар. Ар кандай суроолор болсо комментарийге жаза кетиңиздер. Кайсы бир жерде каталар болсо алдыда дагы оңдойбуз. Бул бизге подписка болуп, анан лайк койгонуңуздар бул ушул оору боюнча өзүңүз үчүн, сиздин жакыныңыз үчүн бул сактык катары кабыл алабыз. Ошол сактык катары түшүнөмүн. Себеби ушул симптомдор пайда болгон же ушул оорулар менен ооруп жүргөн адамдар бар, эмне кылаарын билбей жүргөндөр бар, кайда барышын билбей жол таппай отурган адамдарга ушул сиздин лайкыңыз, сиздин подпискаңыз, сиздин комментарийиңиз жардам берип, ошол кишилер көрүп калышы мүмкүн. Бул дагы сооп иш. Соопчулукту чогуу кылайлы. Саламатта болуңуздар.